Бычакталган окуучу ооруканада каза болду. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 18 жаштагы окуучу 16 жаштагы өспүрүмгө бычак сайып, ал алган жаратынан улам ооруканада каза болду. Ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар бир кыргыз жараны көңүл жазып коюуну унутпаңыздар. Райондук милиция билдиргендей, окуя 31 мартта Коштөө айылында болгон. Шектөөдө оорукананын сынык жарат бөлүмүнө жеткирилген. Милиция берген маалыматка караганда тараптар чач тарашта кезек талашып уруша кеткен. Аягы кандуу окуя менен аяктаган. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерден маки, бүктөмө бычак тапкан. Азыр бейбаштык фактысы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иши жүрүүдө. Алар сыртка чыгып, Шектүү деген жаран каза болгон өспүрүмдү уруп жиберген. Ал башы менен дубалга тийген. Чөнтөгүндөгү макиси менен өспүрүмдү санына жана бетине сайып жиберген деп жазылган билдирүүдө. Булак Сокол медиа. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Крокустагы теракт. Кыргызстандык исламга Орусиядагы университетке окууга грант берилди. Бүгүн 2 апрелде Крокус Сити холдо болгон терактта 100дөн ашык адамды куткарып калган 15 жаштагы Ислам Халилов мамлекеттик думада сыйланганын РИА Новости кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстан менен достук коому автономиялык коммерциялык эмес уюмунун демилгеси менен Халиловго Орусиянын жогорку окуу жайларынын бирине окууга грант берилген. Сыйлык тапшыруу аземине аталган уюмдун өкүлдөрү, өлкөнүн Орусиядагы элчилигинин дипломаттары катышкан. Буга чейин ислам жасаган эрдик үчүн Орусиянын муфтийи Равиль Гайнутдин сыйлыгына татыган. Мындан тышкары орусиялык кырчы Моргенштейн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу исламга 1 миллион рубль сыйлык бергенин жарыялаган. Эске салсак, Москвадагы Крокус Сити холл концерттик залындагы теракт 22 марттын кечинде орун алган. Булак Супер Кежи. Туркияда теракт уюштурууга даярданып жаткан 2 шектүү кармалды, бирөөсү кыргыз жараны экени айтылды. Туркиянын укук коргоо кызматкерлери Ислам мамлекети террордук тобунун атынан теракт уюштурууга 2 шектүүнү кармашып, алардын бири камакка алынганын Хурриет гезити билдиргенин РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, күч органдары шектелген 2 адамдын изине түшүп, аларды Пендик районундагы батирден кармашкан. Тинтүү учурунда алардан полициянын жилеткасы жана баш кийими, рация, мылтыктын кабы жана бычак, ошондой эле инструкциялары бар электрондук материалдар табылган. Ошондой эле алардын Туркияда теракт уюштурууну пландап жатышканы маалым болгон. Кармалган 2 адам тең сурактан кийин сотко жеткирилди. Тажикстандын жараны Ислам мамлекети уюмунун мүчөсү 37 жаштагы Фазил Джон камакка алынып, ал эми анын шериги делген Кыргызстандын жараны 41 жаштагы Зульфия Туркиядан депортацияланган деп жазат басылма. Булак Супер Кежи. Кара Суудагы үрөй учурган кырсык. 1 апрелде кечинде Ош облусунун Кара Суу районунун Жаңарык айылында 4 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Күбөлөр турмуш басылмасына билдиргендей, 2 Mercedes-Benz, Chevrolet Spark, Toyota Avensis унаалары кагышкан. Окуя болгон жерде жол тескөөчүлөрү иштеди. Алдын ала маалымат боюнча жол кырсыгынан 1 адам каза болду. Ал эми Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кырсык боюнча тактоо жүрүп жатканын билдиришти. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Булак Турмуш Кежи. Розаны күнүдө секер ай юрийлери айташы. Адамдар өлүп кетти бири-бириге ана болуп. Оолунун сөөгүн кучактап отурган эне, чүйдөгү кырсыктын чоо жайы. Кечээ 1 апрелде соц тармак колдонуучулары видео менен бөлүштү. Анда аял кишинин жолдо жаткан баласын кучактап отурганын көрүүгө болот. Сереп медиа маалымат агенттигине Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кырсыктын чоо жайын айтышты. 1 апрель күнү саат 16:25 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 8-чакырымынан Айме ишканасына караштуу 374 Бишкек Карабалта маршруттук каттамында жүргөн Mercedes-Benz
ТС-313 үлгүсүндөгү унаасы чыгыштан батышты карай бара жатып, түнүктөн түштүктү көздөй жөө өнмөктөн чуркап чыга калган 2015-жылы туулган баланы сүзүп алган. Жол кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчү каза болуп калган. Азыркы учурда Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы жана ЖККБнын кызматкерлери тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө дейишти. Булак Серепкежи.